Кутмандуу таңыңыздар менен сиздер замананы көрүп жатасыздар. Бир аздан соң таңкы мейман түрмөгүндө биз Кыргызстанда капустанын жаңы 7 сорту эксперимент катары өстүрүлө баштаган экен. Негизи ушул дыйкандардагы өзүнүн баягы эмгегин арттырыш үчүн, түшүмүн мол кылыш үчүн көптөгөн эксперименттерди жүргүзүп келишет. Албетте алар алкышка татышат. Мына ушул багытта таңкы мейман түрмөгүндө сөз болмокчу. Анда Нурсултанга сөз берели. Кеп-кезек сиздердики. Студиябызга келген коногубуз менен майк баштасын. Кесиптешиме ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде төрүбүздө конок болуп келген дал ушул жаш стартап баштап агроном менен алектенип келген Айтын Шабданов бизде конокто. Кутман менен. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Айтыңызчы, бул Кыргызстанда капустанын 7 түрүн өстүрүп, эксперимент катары башталыптыр, Ошонун азыр кандай түрлөрү бар, канча болду баштаганыңызга? Бул түрлөрүн биз Кыргызстанга эми быйыл эле баштадык. Бул өзгөчө түрлөр, Кыргызстанда буга чейин өспөгөндөр. Салат айсберг жана салат Little Jam дегендер. Бул Little Jam деген салат римский салаттын башка түрлөрү, кичинекей түрлөрү. Ошондуктан кыргыз элине бул салаттар быйыл биз көргөзүп, кандай пайдалуу экенин көрсөткүбүз келет. Жана биздин экспорттук потенциалын көтөрүшүнө ниетибиз бар. Бунун ошондо кайсынысы аталыш кандай болуп калды? Бул сиз кармаган айсберг. Кыргызстанда бизде чоң масштабта өстүрүлбөйт. Биз биринчи болуп эсептелебиз. Бул салат аябай салаттарга жакшы. Башка тамактар менен кошуп жегенге. Жана биздин кафе ресторандарда салаттарга көп кошулат. Бул жанагы гамбургерлердин ортосуна кошула турчу? Ооба, буну да кошсо болот. Бул салаттардын мындай жалбырактарын колдонсо болот, албетте. Анан айтыңызчы, бул биз билип жүргөн эле, биз колдонуп жүргөн капусталардан айырмачылыгы өзгөчө экен да бул? Айырмасы чоң. Биринчиден атынан капустан салат. Салаттын мындай өзү жумшак болот. Анан суусу да аябай көп болот. Анткени өскөн убакта аябай сууну көп талап кылат. Ошондуктан бизде Кыргызстанда кес-кесте көйгөйлөр болот суу менен. Биз ошол суунун көйгөйүн чечкенге аракет кылып атабыз. Мисалы, бассейн курдук. Бизде көп суу кармаш үчүн. Жана Little Jam деле римский салаттын кичинеси, сууну аябай көп талап кылат. Ошондуктан суу аябай маанилүү нерсе. Буну кайсыл жерде учурда азыр өстүрүп баштадыңыз? Азыркы учурда Сокулук районунда, Сокулук талааларында өстүрүп атабыз. Бул салаттар бизге Англия жана Чехиядан партнерлор жардам берип атат. Бизге өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүнүп, бизге ушундай сунуш кылып атат. Биз Кыргызстанда ушуну өстүрүп, Россия, Казакстан жана башка өлкөлөргө экспорт кылганга өстүрүп жатабыз. Албетте Кыргызстандын элине дагы даярбыз. Анан бул көбүнчө бул капусталар сууну талап кылат экен, Талаада өстүрөт экенсиңер. Ооба. Анан ошол сугаруу жагы кандай болот? Жана капельный деген сугаруу жагы албетте капельный орошениемен болот. Анткени бул биринчиден үнөмдөө, экинчиден салаттын түйүнө суу кирет. Тиги капельный орошение аркылуу дагы дарыларды берсек болот, удобрение берсек болот. Ошондуктан бул аябай мындай жакшы нерсе экен. Бул капусталарга мисалы кандай мамиле кылыш керек экен? Бул биздин биринчи жыл, ошондуктан биз ар кайсы сортторун отургузганбыз. Көргүбүз келет да, азыркы убакта кайсы салат, кайсы түрү Кыргызстандын жеринде кандай сезет өзүн. Ошондуктан мисалы азыр биринчи сорттор бир аз көйгөй болду, анткени биздин температура биз билгендей бир аз көбүрөөк экен. Англия, Чехия өлкөлөрүнө салыштырмалуу. Бирок биз аракет кылып атабыз. Бул баарын буйруса өтөбүз, жана чоң масштабка буйруса өтөбүз. Быйыл сепкенде канча көп көлөмдө септиңер? Быйыл 2-3 гектар болуп эсептелип атат. Бизден салаттан да тышкары таттуу жүгөрү өстүрүп атабыз. Жана бизде андай өскөн эмес. Жана лук салат деген бар. Мындай сүйрүү пияз болот. Аны да өстүрүп атабыз. Жана сельдерей деген бар. Узун чоң сельдерей. Анын баары бизде өспөйт.
биз биринчи болуп эсептелебиз. Европадан бизге партнерлор тажрыйбасын бөлүп бизге ушундай жардам берип атат. Бул ошондо бул талаага ошол 2 гектарга сепкен жериңер быйылкы эксперимент катары кетет экен да. Ооба, эксперимент катары кетип атат. Кийинки жылдары бизде пландар чоң. Теплица аркылуу өстүрөт, булар уруктун башталып, анан кийин поляга өстүрүлөт. Түшүмдөрүн эми каяка сатасыңар? Түшүмдөрүн быйылкы жылы Алматыга жөнөтөбүз. Жөнөтүлдү. Жана Кыргызстанда базарларына азыркы убакта чоң супермаркеттер менен сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Ошолорго да сатканга аракет кылабыз. Эң сонун чындап абдан сыймыктанардын нерсе. Жашыңыз канчада? Мен 19 жаштамын. Бул мен алектенгенге 1 жылдай болду. Мен Прагада, Чехияда аттуу агрономдор менен иштеп, үйрөнүп, Кыргызстандын чарбачылыгын деңгээлин көтөргүм келет негизи. Эң сонун. Бул идея өзү ошол Европада жүрүп келген экен да. Европадан көп жылдан бери бул идея кармалып келген. Бизде биякта 3-үчү учредитель бар. Англия жана Чехия, ошолор чогуу ушундай чечимге келишкен. Мисалы бизди көрүп турган азыр телекөрүүчүлөр үй шартында дагы ушундай капустаны ушундай түрүн өстүрөбүз десе, кандай кеп кеңеш берет элеңиз? Биринчиден бизге урук керек. Урукту теплицадан же бир жерден, жылуу жерден өстүрүп чыгарсак болот. Анан көчөттү таза жерге отурсак болот. Бирок булардын уруктары бизде Кыргызстанда азыркы убакта жок окшойт. Анткени биз бүт уруктарды Европадан алып келдик. Бирок келечекте буйруса мында уруктарын биз бияктан көбөйтөбүз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, бул 19 жаштан баштап, 19 жаштасыз, 19 жашта ушул жаш стартапер десек болот. Ошол Айтын Шабданов ушундай түрлүү капусталарды өстүрүп, биздин экспорттоп бизден чыккан капусталарды башка мамлекеттерге чыгарууга абдан аракет жасап турган жаш жигит экен. Чындыгында абдан сыймыктанарлык нерсе. Анан айта кетиңизчи, келечекке дагы кандай пландарыңыз бар? Бул капустадан сырткары дагы башка мөмөлөрдү киргизебизби же? Bizde planımızda көп нерселер бар. Мисалы, бул салаттардан да тышкары башка салаттар бар. Капустанын да түрлөрү көп. Мисалы, кейл деген капуста бар. Ал бизде Кыргызстанда анча таанымал эмес, бирок Европа өлкөлөрүндө аябай таанымал. Ошондуктан биздин эң башкы максат быйылкы жылы элге көрсөтүү. Биздин кандай пландабыз бар. Ошондуктан ниет кылып атабыз иштегенге. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Баштап аткан ишиңиздер ийгиликтүү болсун дейли. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо биз кайрадан кесиптешиме студияны өткөзүп берели. Калды. Рахмат Нурсултан, маегиңиздер чынында абдан кызыктуу болуп атат. Менде да мындай суроо жаралды да, негизи айтсаңыз, Айтын мырза, салттуу капуста өстүрүүгө караганда мындай римдик, анан баягы өзгөчө сорттогу капуста өстүрүү кирешелүү болот окшойт. Себеби алардын өсүп чыгышы 80 күндүн аралыгында болот экен. Демек, бир сезондо бир нече жолу түшүм алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен, Ооба, мисалы, биз уруктан баштасак, теплицада 30-40 күн өсөт. Андан кийин поляга кеткенден кийин аяктанда 30-40 күн өсөт. Бирок сезондон карата, мисалы, жайдын ортосунда батыраак өсөт, жаздын башында көбүрөөк өсөт. Ошондуктан биздин салаттар ар кайсы түрлөрү ар кандай өсөт. Мисалы, римский түрү 35-40 күн өсөт, айсберг 45-тен көбүрөөк өсөт. Сиз айтпадыңыз жана Англияда, негизи эле батыш өлкөлөрүндө көбүнчө ушу күнөсканада өстүрүшөт депчи. Бизде дагы күнөсканада өскөн мындай түшүмү молураак болобу, же болбосо ачык асманда жерде өстүрүлгөнү мындай жакшыраак болобу? Ачык асманда өскөнү жакшыраак, анткени бул салаттар аябай күн анан сууну талап кылат, күн нурларын. Ошондуктан биздин өлкөгө, биздин жерлерге аябай жакшы өсүп атат. Быйылкы жылы эми
мындай эксперименталдык жыл деп коймокмун. Эмдиги жылы масштабтарды чоңойтконго ниетибиз бар. Жакшы, ишиңе илгерилесиң дебейли? Жакшы. Сиздер сыяктуу ишкерликти каалаган, ушул жаатта бир кызматташабыз дегендер менен мындай сөзүңүз айткандай масштабты кеңейтүүдө бир мындай чоң бир ишкерликке жол сала тургандай бир багыт экен деп отурам да. Каалагандар сиздер менен бир байланышса, жол жобосун үйрөтөм дегендерге кызматташууга даярсыздарбы, кандай? Албетте даярбыз. Биз эл үчүн иштегенге аракет кылабыз. Бул салаттарды элге көрсөтүп, биз даярбыз. Эң сонун экен. Жакшы, негизи биз баягы айрым учурда көнүп калган эмеспиз, мындай салттуу капустагачы. Бирок айсбергден көбүнчө кымбат ресторандарда жана кымбат салаттарды буйрутма бергенде, мына айрыкча ошо Рим капустасын, айсберг капустасын сунуштап келишет. Бул анын пайдалуулугу, минералдык заттары көп артыкчылыгы менен айырмаланат экен. Ошонусу менен баягы көбүрөөк түшүмдүү дагы алып келет болуш керек. Баасы канча пайызга жогору болот? Баасы бизде мисалы азыркы экспортко келип аткан салаттар аябай кымбат болуп атат, аз билебиз аны. Ошондуктан биз бааларды азыр 50%тен көбүрөөк, 50%тан көбүрөөк азайтабыз. Мен ойлойм, бул салаттар туура тамактанууга бир чоң кадам деп ойлойм. Анткени эгер бул салаттар биздин тамактанууга, кадимкидей тамактанууга кирсе, бул аябай пайдалуу болот. Дал ушул капусталарды өстүрүүдө жер маанилүү да, жер жакшы болуш керек. Анан биз дыйкандардан укканыбызга караганда капуста аябай жерди арыктатат деп айтат да. Жер семирткичтер кандай колдонулат? Мисалы үчүн азыр кесиптешим айткандай, бир жылда 2 жолу түшүм алганга ошол жердин мүмкүнчүлүгү жетеби же кандай? Мисалы биз быйыл биринчи жолу эле алдык. Бирок мисалы Англия жана Чехия өлкөлөрүндө алар бир жерден 2 жолу алат. Бул карбамид деген азоттор менен байланыштуу. Анткени ушундай жер семирткичтерди бергенден кийин салаттын мындай айтканда күчү пайда болот экинчи жолу өскөнгө. Жердин да биздин кара жерибиз бар. Мисалы Европага караганда биздин жер күчтүүрөөк болот. Айтынан эң маанилүү суроо ушул баягы түшүмдүү алгандан кийин логистикалык борборлор абдан маанилүү да, аны сактап, туура температурада кармап, анан сатыкка чыгарыш керек, экспортко чыгарыш керек да, ошол жагы кандай каралат? Пайдасына сатуу, Азыркы убакытта биздин талаанын жанында 15 мүнөттүк жолдо холодильник бар, музаткыч. Биринчи салаттар ошол жака барып, 1-2 күн туруп, коробкаларга салынып, логистика түрүндө Алматыга кеткен болчу. Бирок азыркы убакта биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максаттарды чоңойгондон кийин бизге өзүбүздүн холодильник керек болот. Демек, логистикалык борборлорду аянтын чоңойтуш керек экен да. Рахмат, эми бул алдыда коюлган кадамдар болуш керек, иштер болуш керек, Келечек кең болсун. Мынакей жаш болсо да баш болуп, ушундай бир чоң демилгелүү ишти баштап турган экенсиздер. Ийгилигиңиздер арта берсин. Айтын, сизге ыраазычылык билдиребиз, Нурсултан сизге да ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер замананы көрүп жатасыздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз, жаңы кошулган көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанай каалайбыз.